Жума күнү эфирде китептик чеберүүсү башталды. Микрофонда Жазгүл Жамангулова. Бүгүн да адаттагыдай өтө кызыктуу инсан тууралуу сүйлөшөбүз. Урматтуу угарман, радиого жакын отуруңуз. Мен бир нерсеге таң калам да, атамдын сөздөрүн угуп отуруп мен тамшанат элем да, суктанат элем атамдын акылына, ой өрүшүнө, адамгерчилигине, бийик жумутчу колдору чоор баскан, көмүр кармаган капкара колдору менен отуруп Черпай керек деген жерлерде чөп чабык шыбак оруп отуруп сүйлөгөн сөзү азыркы тил менен айтканда глобалдык масштабтагы сөздөрдү сүйлөйт эле. Андан кийин мен ата сиз кайдан жүрүп мындай ойлорго, мындай акылга жеткенсиз десем, балам, мен окуй албадым, оорчулук, кымбатчылык заман эде. Бирок мен улуу инсандар менен, көп көргөн адамдар менен көп сухбатташтым. Ошолордон мен алдым дейт эле. Экинчи бир рухий азыкты атамдар бир Горулу Султан деген түрк элинин чыгармасы бар. Ошол дастанды, анын Равшанбек дастаныны кайта үй бүлөдө окуп, аны атамдын атасы окуп экен, анан ата менен окуп, анын бир бүтүн главаларыны жаттан айтышат эле. Биз дагы азыр жаттап алганбыз. Азыр билсем атамдын ошондой китепке, рухий байлыкка, адамдык асыл нар, бийикке тарбиялаган ошол дастандары болсо керек деп ойлойм. Атанын уулу болуу урмат, элин уулу болуу кымбат дейт кыргыз. Бирок карадан ыйман кетсе, жаштан уят кетет деген заман босогодо турган мындай учурларда Гапыр аганын атасы сыяктуу даанышман карыялардын баркы баасы бөлөк сөз. Ал эми атасынын айтканын угуп, бүгүн өзү окуучуларына ата болуп отурган Гапыр Мадаменов сыяктуу адамдын бейнесине кайрылганымдын себеби ушул. Берүүнүн алып баруучусу катары мен ар бир адамды китепке окшоштурам кээде. Китептер ар кандай болгон сыяктуу адамдар да ар кандай. Ичин ачсаң, акыл кенчи толгон китептер менен катар окубай туруп отко жагып ийгиң келген китептер, анан ушул барксыз китептер сымал тажатма, ыймансыз, майда мүнөз адамдар дагы бар. Бул чындык. Биз бүгүн мазмундуу китеп сыяктуу, мазмундуу жашоо кечирген мугалимдин өмүрүнө кайрылабыз. Каарманым Баткен аймагында жашагандыгы үчүн биз аны менен телефон аркылуу байланышканыбызды кошумчалап коеюн. Ошо жумушчунун үй бүлөсүндө биз 9 балабыз. Ошо ата энебиз жөнөкөй адамдар болгондугу үчүн эмгек менен, көмүр менен, мал багуу менен өткөн жөнөкөйлүк бизге сиңип кеткен окшойт. Кайда жүрсөк эмне иш кылсак дагы ошо ата энебиздин насааты. Мен көп жазган китебиме, макалаларыма ошол атамдын сөзүнү өзүм үчүн эпиграф кылып алганмын. Балам, элдер, адамдар сенден береке тапсын деп. Ошол насаатты аткарайык деп колдон келишинче окуп. Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназия мектебин түзгөн мугалим Гапыр Мадаменов агай сүйлөдү жогоруда. Гапыр агай биздин учурдагы дүйшөн агайыбыз дейт окуучулары. Ал 1996 жылы Баткендин Арка өрөөнүндө түрдүү кыйынчылык тоскоолдуктарга карабай номер 3 эксперименталдык гимназияны ачып, окуучуларга билим бере баштаган. Окуучулардын саны аз, окуу куралдары жетишсиз, окуу имараты начар болуп турса дагы, чыныгы мугалим болгон инсан максатынан баш тарткан эмес. Ушул азыркы номер 3 гимназияны 3 жыл документ даярдап 96 жылы ошо Лейлекте Арка айылында ачууга жетиштик. Ошолдон бери ушу элдин бала ачканда 60 бала бар эле, азыркы күндө мына 230 бала билим алышууда. Негизинен ошол номер 3 гимназиянын жалпы абалына кененирээк токтолсоңуз, негизги өзгөчөлүктөрү кандай дегендей? Мындай окууга кызыккан шыгы бар балдарды өзүнчө окутууга заман талабы жаралып калды. Ошол максатта ачуу өтө кыйын болду. Гимназияда иштей турган кадр дагы, анда окуй турган окуучулар да табыш кыйын болот деп ошол кездеги министрибиз Аскар Чукутаевич бир топ койду. Бирок акыры колдоо ачып берүүгө лицензия беришти. Башка эч бир мектепте, гимназияда окутулбай турган бир 3-4 авторлук программаны киргизгенбиз. Анын биринчиси окуучулар үчүн акыл эмгегинин маданияты деген сабак киретилген. Программа жана китебини автор катары жаздым. Бир өзгөчөлүк болсо, экинчи бири окуучуларды окутуштан мурда азыр мына билимге караганда дагы тарбия чоң проблема
болуп калды. Ата энеди тарбия процессиге тартып, материнская школа дегенди планы, программасы жана китебин жазып, бүгүнкү күнгө чейин 1400 эне мектебин бүтүрдү. Үчүнчү бир өзгөчөлүгү бул жерде өзүбүздүн бая ата мекен айылдан башталат. Айылдын, райондун, аймактын тарыхын дагы кошуп окутуш үчүн лейлек жана лейлектиктер тарыхы өтүлөт. Бул жерде төртүнчү бир өзгөчөлүгү сантануу деген сабак киргизгенбиз. Анда дүйнөлүк Конфуцийден баштап, Омар Хайямдан баштап, Авиценна, Аристотельден баштап улуу инсандардын өмүр жолун атайын серия сабак кылып өтүп, балдар аалымдыкка, илимге берилген. Көп бирок негизгилерин айтайын. Бул ой өрүшү кругозор деген сабакты киргизген. Бул балдарды мировой масштабта Америка, Германия, Японияда, Кытайда барып окуп иштесе, суудагы балыктай өзүнө эркин сезсин деп, чет тилдерди үйрөнүүгө, анан ой өрүшү кругозорду өстүрүүгө багыт берип, кругозор сабагына киргизди. Өзүңүз балдарыңызга кандай тарбия бердиңиз? Сиз мен ойлонткон суроолорду берип атасыз көбүнчө. Мен 2-3 жогорку окуу жайды бүтүргөн, Колумбия университетинин сертификат билимин алган, Финляндиянын билим тажрыйбасын үйрөнгөн, Астана университетинен билим тарбиямды жогорулаткан адам, 3 классты бүткөн шахтер, жумушчу атанча балдарыма тарбия бере аламбы, элге кызмат кыла аламбы деген суроолду китебиме жазып койгом. Кудайга шүгүр, балдарымды тарбиялап, балдарым бардыгы дээрлик, бардыгы жогорку окуу жайын бүтүрдү. Гапыр Мадаминовдун калемине таандык 15тен ашуун китеби бар. Мисалы, акыл эмгегинин маданияты, ата-энелер үчүн, лейлек жана лейлектиктер тарыхы, Искак Разаков жана башка бир катар китептерди коомчулукка сунган Дыйкан мугалимдин иши айтаарлык, мактанаарлык. Баарынан мени таң калтырган агайдын бир сөзү болду. Бүгүн мугалимдер, ата-энелер бүгүнкү компьютер, мобилдик телефон сыяктуу тагдыр күтүп бараткан робот балдарды тарбиялай албай жатканын айтып, кейип турган шартта Гапыр агай жаман окуучу жок. Жаман тарбия берген ата-эне, жаман сабак берген мугалим болот деген чындыкты карманат. Бул дүйнөгө белгилүү аалымдардын бири ошо Ражништин адам келесо болуп төрөлөбү же келесо болуп тарбияланабы деген сөзүнө жооп сыяктуу туюлду мага. Алдыда каарманыбыздын үлгүлүү иштерин четинен сөз кылып баштайлы. Каарманыбыздын тарбиясын көргөн окуучуларынын бири Мухаммед Туркбаев башка окуучулар сыяктуу окууга эч бир кызыгуусу жок эле. Анын ордуна апасы тапшырмасын аткарган күндөрү дагы болгон. Бирок аны гимназия такыр башкача адам кылды. Ал бүгүн эл аралык окуу жайда окуйт, максаттары дагы өтө чоң. Азырда Борбордук Азиядагы Америка университетинин 2-нчи курс студентимин. Бизнес управление факультетине окуп жатам. 8-нчи класска чейин окууда анча деле шыгы жок бала болчумун. 5-нчи класска чейин мен апам аркамдан чуркап жүргөн. Ордума тапшырмаларды кылып, мага ручка, тетрадь баарын алып берет эле, бирок менде шык жок эле да окуганга. Анан гимназиянын системасына аралашып, олимпиадага катышкандан баштап ийгилик көрсөтө баштадым десем болот. Себеби биздин өзүңүз билгендей акыл эмгегинин маданияты негизинде системасынын негизинде билим берүүбүз өркүндөп атат. Ошого кошулуп, аралашып, кийин кичине өзүмдү билим жаатында көрсөтө алдым десем адашпаган болом да. Кайсы сабактан олимпиадага барчу? Англис тил сабагынан. Бирок бизде мектепте англис тил мугалими жок болчу. Агайым өзү Гапыр Мадамиев өзү тарыхчы болуп туруп англис тилге даярдаган десем болот да. Себеби айымдын негизиндеги методика универсалдуу десем болот да. Ар бир сабакка өзгөчө кандай десем, өзгөчө багыты бар. Ошонун негизинде эле англис тилди эле мындай өз алдынча үйрөнгөнгө жардам берди десем болот да. Гимназиядагы мугалимдердин мамилеси өзгөчө да. Себеби азыр мисалы үчүн Бишкекке келип мен андай мамилени көрө элекмин. Себеби ал жактагы мугалимдер айлык акча үчүн эмес, чын окуучуларды өнүктүрүү үчүн иштейт да. Себеби биз таңкы 8:30 кечки 5-6га чейин окуйбуз, 2 смена мененчи. Ошондо ал жакта шарт деле жок да, бизде мугалимдерге деле, окуучуларга деле окуганга. Бирок ошого карабастан эле мугалимдер ар бир окуучуну өнүгүүсүнө, түшүнүшүнө көзөмөлдөйт. Себеби агай бизге көп лекцияларды уюштурчу. Бизге чейинки мага окшогон окуучулар кызыкпай жүрүп, өздөрүнө мындай иш тажрыйбасы менен бөлүшүп кетчү да. Биздин абитуриенттер башка университеттерде, башка чет өлкөлөрдө окуп келген окуучуларды агай чакырат эле. Ошолорду көрүп, шыктанып, алардын жашоодо алган сабагын көрүп, агай бизди кандайдыр бир образдуу түрдө байланыштырат эле да. Бизге чейинки бүткөн окуучулар менен бизди. Ошону мен дагы түшүнүп, окушум керек экен, кийин кеч болуп калат деп, агайга жакындашка аракет кылдым да. Агайга жакындаган сайын агайдан энергия алып, өзгөчө
же бир шык пайда болду. Кийин Ал кишинин жашы образы кандай өзү? таптакыр жөнөкөй. Ал жөнөкөй эле бизге окшогон адам, бирок ходячая эскаватор десем болот да. Бардык билим төгүлүп турат. Негизинен багы шакирттери да ушул нерсени белгилеп айтышты да. Бизде билим, анан плюс тарбия депчи. Анан чын эле бүгүнкү учурда баг мугалимдер көбүрөөк теорияны жаттатып, аныктамалар жаттатып элек болот го, бирок тарбия маселесин кандай алып кетчү эле сиздерде? Тарбияны биз бири-бирибизди көрүп үйрөнөбүз десек болот да. Сен гимназияга киргендеги ауранан эле уялып өзүң тарбиялана баштайсың да. Мугалимге карап окуучулар өзгөрөт, окуучулар бири-бирине карап өзгөрөт да. Бизде дайым өзүңдү өстүрүшүң керек, жана бирөөлөргө жардам беришиң керек да. Гимназиядагы билим бир гана окуу жаатында эмес, жашоо жаатында да керек болот да. Мисалы үчүн азыр заманбап тилде айтып жаткан тайм менеджмент или мотивация деген бардыгы агай уже мага берип коюптур да. Мен ойлоп карасамчы мектеп алганда, себеби азыр мен өзүмдүн окууда деле өзүмдүн убагымды үнөмдүү пайдалана алам, план түзө алам, күндүк, айлык, жумалык, керек болсо жылдык планды алдыга коюп, алдыда койгон анык максатыбыз бар. Мындай өзүнө изденбеген, өзүнө шык бере албаган, максаттары жок болгон жаштарга эмне деп айтар элесиз? Мен ойлойм, ар бир адамда устаты болуш керек деп ойлойм. Алар кандайдыр бир адамды өзүнө кумир десем деле болот, бир өзүнө образ кылып, ошого талпыныш керек деп ойлойм. Жашоодогу өзүнүн максатын чечип алыш керек да. Эмнеге төрөлдү, кандай өзгөрүүлөр келтириш керек өлкөсүгө, өзүнүн милдеттерин билсе. Муктарыбызды улантабыз. Сиздер Марал радиосунун толкундагы китеп текче берүүсүнүн жаңы чыгарылышын угуп жатасыздар. Биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун бейнесин ачып берүүгө аракет кылуудабыз. Жогоруда ойдулай каарманыбыз бүгүн да өз окуучуларын билим алууга, адам болууга көнүктүрүп, шакирттерин өзү сыяктуу тарбиячы болууга багыттап, окутуп, кезеги келгенде сынак конкурстарга катыштырып, жыл сайын байгелүү орундарда алып келе жаткандыгы туурасында агайдын учурда өзү менен кошо эмгектенип жаткан шакирттери айтып беришти. Биз алар менен телефон аркылуу байланышканыбызды эскерте кетели. Мен Анаркулова Нарбүбү Казбековна болом. Номер 3 гимназияда биология, химия мугалими болуп 12 жылдан бери иштеп келе жатам. Бул жерде мугалимдердин дагы окуучулардын бир эле максаты бар экен, тартип жана билим деген максатты көрдүм. Анан мен мынчалык жакшы тарбия, анан билимге өтө суусаган окуучулар бар экенин биринчи жолу көрдүм ошо келгенимде. Анан ошонун сыры эмне экен деп кийин байкалсам, анын биринчи эле сыры окуучулардын эмне үчүн 100% окуй алат, эмне үчүн алар дайым окууга даяр экенин билсем, акыл эмгек маданияты деген сабак берилет экен да. Окуучулардын өз алдынча билим алуу жолдорунун методикасын үйрөткөн сабак экен. Агай өзү авторлук сабак катары өтүп жүргөн экен. Ошол жерде китепти туура окуп, негизине бөлүү, окуп түшүнүү, суроо берүү маданияты, өзүн өзү тарбиялоо, максат коюу, план, режим менен иштөө деген нерселердин баардыгы окуучуларда бар экен. Ошону көрүп аябай таң калдым. Жана өзүм мугалим болуп нерсети бүтсөм дагы ушул айымды толугу менен мен өздөштүрүүгө туура келди. Негизинен баягы сиздердин гимназиядан бүткөн окуучулар жөнүндө, сиздердин бүтүрүүчүлөрүңүздөр жөнүндө, алардын ийгиликтери жөнүндө кенен токтоло кетсеңиз, ошолордун канчасы республикалык райондук олимпиадалардын жеңүүчүлөрү, мүмкүн дүйнөгө чыккандар ошол абалда? 2009-2010 жылдары республикалык олимпиадага 5-4 окуучу, андан 2008-7 окуучу республика олимпиадага катышкан. Андан бери ушундан бери республикага 1-2 окуучулар катышып келатат. Анан агайдын өзү бүгүнкү күндө 16 окуучу республикадан 1-2, 3 орундарды алган. Чет өлкөдө окуп аткан окуучуларыбыз да 45тен ашты. Негизи эле агайдын шакирттерине болгон тарбиялык чоң бир сабактарын бөлүшүп айтып кетсеңиз жакшы болор эле угармандарга. Агайдын сабактарынын эң бир окуучуларга түрткү бергени инсан таануу сабагы. Инсан таануу сабагы болот дагы, инсан таануу сабагында агай кайсыл жерде улуу адамдан баштап жөнөкөй дыйкан болсо дагы өтө адамдыгы бийик адамдар менен инсан таануу кылат. Гитеп сенин эң жакын маектешиң. Гитеп адамдарды байланыштырып, ааламга жол ачып берет. Дүйнө таанымыңызды кеңейтип, акыл көрөгүңүздү байыта турган китептер кайсылар? Марал радиосунун Гитеп текче программасында айтып беребиз. Жума күндөрү саат 14:30да Гитеп текче. Мен Ашырбаева Айсулбекчи.
ушул гимназияда 8-9 жылдан бери агай менен биргеликте иштеп келем. Бизге көбүрөөк жардам бергени билим баалуулугу. Азыр көп эле окуучулар билим баалуулугун сезишпейт. Ошону бизге агай сездирип жүрөт. Мен башка Кыргызстандын мугалимдерине чакырык жазар айтарым. Бизге дайыма агай айтат, силер биринчиден чыныгы мугалим болгула дейт. Чыныгы деген бул ыймандуу, ынсаптуу, окуучунун ар бир окуучунун жүрөгүнөн орун таба турган мугалим болгула дейт. Анан ар бир окуучу бизде, сиз өзүңүз билесиз, биздин гимназия эксперименталдык гимназия. Бизге жакшы окуучулар келет, баардыгы начар окуган, окуй албаган окуучулар келет. Ошолор менен ар бир окуучуга көңүл бөлүүнү агай бизге үйрөтөт. Мен эми Кыргызстандын бардык мугалимдерине айтарым, ар бир окуучунун өзүнүн ключун тапкыла дейт агай бизге. Жогоруда Гапыр Мадаминовдун шакирттери берген маектерди угалдыңыздар. Ал эми сырттан өзгөчө педагогика багытында иш алып барган кесипкөйлөр бул тууралуу эмне ой кошот? Биз буга дагы орун бергенбиз. Алардын бири педагогика илимдеринин доктору профессор Ахматали Алимбеков. Гапыр Мадаминов сыяктуу ушу илим менен практиканы айкалыштырган педагогдор кыргыз мектептеринде өтө сейрек. Ошолордун ичинде өзүнүн тажрыйбасын кайра илимий жактан талдап, китеп формасында, макала формасында жарыялап, жалпы элдик билимге айландырган мугалимдер, педагогдор саналуу гана. Алардын эң белгилүүсү, биринчиси таластык чыган педагог Бектур Исаков болсо, экинчиси ошол Гапыр Лейлектик Гапыр Мадаминов. Ушуларды гана өзгөчө бөлүп кароого мүмкүн. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көп болсо жакшы болмок мындай адамдар. Анан ал бир эле мектептин деңгээлинде эмес, райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде ушундай масштабтуу саясат болуш керек. Бул педагогикалык саясат болуш керек. Өзүбүздүн эле бир айыл мектебинде Гапыр Мадаминовдун жараткан жаңылыгы, жакшы тажрыйбасы дагы ошол көпчүлүк мугалимдерге белгисиз. Ошол эле институттарда жакшы жайылтылбайт, тааныштырылбайт. Албетте ал бул жетишсиз. Бул системдүү мүнөзгө айланбаса, системдүү. Жок дегенде, ата-энелер менен иштөөдө Гапыр Мадаминовдун тажрыйбасы ким кантип колдонуп атат деген суроо мектеп мугалимине директор тарабынан берилбесе, андай талап болбосо, эч убакта бул мугалимдер тарабынан колдонулбайт. Ошондуктан бул өзүнчө мынабу мектептерде милдеттендирилиш керек. Жогоруда сиздер педагогика илимдеринин доктору профессор Ахматали Алимбековдун сөзүн угалдыңыздар. Ал эми жазуучу, педагогика илимдеринин кандидаты Куштарбек Кимсанов буларды кошумчалаган. Кыргыздын педагогикасына жашы улгайып калган мезгилде дагы жаңы, жаш, демилгелүү, дымактуу аракеттер менен кадам шилтеп аткан Гапыр Мадаминов 18 жылдын сентябрь айында педагогика илимдеринин кандидаты болду да. Качырсаң илимдин кандидаттарынын башына тийген заман болуп калган учурда өзүнүн 20 жылдык эксперименттик иш аракеттеринин жыйынтыгы менен татыктуу илимдин кандидаты болушу башкаларга үлгү көрсөтчү жагдайдын бири. Экинчиси, ал кишинин кошумча сабактар аркылуу акыл эмгегинин маданияты деген жана энелер мектеби деген эки системаны киргизип алышы бул чоң утук. Энелер мектеби деген система бул Гапыр Мадаминовдун эмгеги аркылуу республиканын айрым аймактарына жайылды. Айталы Баткенде бул боюнча бир нече жолу конференциялар болду, кээ бирлерине катышты. Ош шаарында энелер мектебинин жаңылыкта жайылышына жараша азыр-көптүк жумуштар жасалды. Бул киши өзүнчө педагогикалык бир илий феноменге айланды. Болгону анын асыл эмгектерин жалпыга тегиз жеткирип, жайылтып берүүчү күч же уюм иш алып барбай жатат. Ал өзү баарына жетишпейт.
Уктурдун соңку бөлүгүндө биз кайрадан каарманыбыз болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминовдун өзүнө микрофон берели. Себеби өзгөчө дыйкан педагогдук сырлары менен бөлүшкөн эле. Мүмкүн бизди угуп олтурган мугалимдер ойгонор деп ишенебиз. 25-26 жыл илгери эксперимент баштадым. Кандай кылсак китепкөйлүккө балдарды тарбиялайбыз, үй бүлөнү китеп окууга тарбиялайбыз деп. Ошо анда азыркы мына Кыргызстан боюнча жайылып аткан биргеликте китеп окуйбуз деген программалык Кыргызстанга келе. Өзүмдүн бир эксперименталдык ичинде эң көп билген окурман жана үй бүлөлүк китепкана маданияттуу үй бүлөнүн белгиси деген серия лекциялар аркылуу үй бүлөгө китепкананы түзүүнүн маданиятын киргизүү аркылуу китеп окууга тарттырдым. Анан эң көп билген окурманда окуучулар жана ата-энелер окуган адабий китептердин саны, сапаты, мазмуну менен жарыштырылды да. Анан аларга колумдан келишинче приздерди берип, сүрөтүнү, тажрыйбасыны ватман кагаз эле азыркыдай баннер жок чыгарып, газетага берип, ошол аркылуу анан китеп окууга кызыктырууга аракет кылдым. Адамдар өзүн өзү өнүктүрүү үчүн чет өлкөлөргө, борбор калаага, бери дегенде район борборуна агылып аткан учурда сиз Баткендин бир бурчунда ушундай бир дүйнөлүк бир кызык жана сөзгө алаарлык, алкышка арзыган бир иштерди жасап атканыңыздын себеби кызык угармандарга. Анан албетте ушул энергияны кайдан аласыз? Өтө чоң окумушчул дагы, аалым дагы, улуу педагог дагы эмесмин, ортодон төмөнкү жупуну жөнөкөй мугалиммин деп. Ал эми энергияны, шыкты, идеяны мен элдин арасында, Кудайдан, анан окуучуларым менен бирге иштөө эксперименталдык тажрыйбадан, анан зарылчылыктан алат окшоймун. Өзү турмуштун канында кайнасаң, каерге эмне керек экендиги ошол келип чыгат. Ошол үчүн мен китебибизди жөн эле мектеп, гимназия деген эмесин, мен муну экспериментальный лаборатория деп ачканмын. Тынымсыз жаңылыктарды изденип ачуу боюнча. Андан тышкары менин эң сонун устаттарым болгон ошолордун атын айтайын дейм. Алар Шамкер Салиев, Любовь Андреевна, Живай Шадиев деген мектептеги мугалимдер, Жаңкос Каниметов, Исаак Бекбоев, Алимбеков, Ахматали, Мамбетакунов деген Бишкектеги устат мугалимдерим мага, анан Тажикстандан профессор Холжураев деген, Исхаки деген, Турсунов деген мугалимдерим, Москвадан Прихожан деген, Америкадан Дейлман деген мугалим устаттарымдын зор таасири бар дейм. Жана устаттарыма дайым таазым кылып сыйлап жүрөм. Ошолорду айтайын дедим эле. Мен айтат элем, ушу мугалим эң биринчи азыркы мугалимдер ушу бир мындай жан дили менен жөнөкөй мактануу үчүн эмес, мыкты мугалим болуш үчүн эмес, биринчи орун үчүн эмес, элдердин баласыны окутуш үчүн Кудай деп иштеген, показухадан, өзүнү көрсөтүүдөн, умтулуудан, мактануудан алыс болгон жөнөкөй жупуну мугалим болсо деген тилегим бар. Жанагы эң сонун көрсөтмө курал, эң сонун кабинет жасап коюу эмес, эң сонун сабак өтүп, түндө саат 12-1 чейин монографияларды, методикаларды, классиканы окуп, интернеттен маалымат чогултуп, балдарга жөнөкөй тил менен духовный, рухий, мындай ымала маданияты аркылуу билим берген мугалимди, билимге, өнөргө, жан дүйнөнүн марттыгына тарбиялап сөз менен эмес, өзү жашоо образы менен, ар бир баскан турганы, жасаган иши менен үлгү көрсөткөн мугалим бүгүнкү күндө мектепке аба менен суудай зарыл деп ойлойм. Урматтуу каарманым, өзгөчө тарбиялоого тиешеси бар бардык мекендешим бүгүнкү каарманыбыз болгон Гапыр аганын сөзүнөн кийин ойлонуп, ой калчап, балдар келечегине кайдыгер карабасаңыздар экен. Бүгүнкү балдар эртеңки келечек. Биз мекенге кандай муктаж болсок, бүгүн Кыргызстан билимдүү, ыймандуу, көп тил билген, дүйнө таанымы кенен, адам менен адам боло алган асыл муунга өтө муктаж болуп турат. Бүгүнкү мамлекетте тоноп жаткан, уурдап жаткан наадандарга эмес, аларды тарбиялаган адамдарга наалат айт деген өтө оор сөздү окуган элем. Бир түрк аалымынын китебинен. Демек, биз ата-энелер, сиз мугалимдер келечек муундан каргыш наалат угуп калбаш үчүн бүгүнкү каарманыбыз болгон дыйкан мугалим Гапыр Мадаминов сыяктуу иштин майын чыгаралы, берилген иштин башында бололу
деген дымак менен берүүнү жыйынтыктап жатып, ар бир угарманга жан дүйнө байлыгы менен жан дүйнө тынчтыгын каалайм. Себеби жан дүйнөнү толтуруучу эң башкы мүрөксүү бул китеп. Китеп эң жакшы дос, акылга акыл кошкон кемеңгер аалам экенин эскертүү менен сиздер менен амандашканча деп коштошом. Сиздер менен бирге болгон Жазгүл Жамангулова.